11 февраль. Кулчулуктун эң мыкты формасы. Кул абалында чакырылган адам теңир алдында эркин адам. Ошол сыяктуу эле эркин абалында чакырылган адам Машаяктын кулу. 1-Корунтуктар 7-бөлүм 22-аят. Мен Павел бул аятта теңир жана Машаяк деген сөздөрдү ордун алмаштырып колдонсо керек деп күткөм. Ал биздин эркиндигибизди Ыйсанын биздин кожоюнубуз болуп калганы менен байланыштырат. Теңир алдында эркин адам. Ошондой эле биздин жаңы кул болуп калганыбызды Ыйсанын биздин Машаягыбыз болуп калганы менен байланыштырат. Машаяктын кулу. Бул таң калыштуу угулат. Анткени Машаяк өз элин туткундан бошотуу үчүн келген эмеспи. Ал эми кожоюндар кулдарына эркин жашоо беришпейт эмеспи? Эмне үчүн Паул эки сөздү ушундай тартипте колдонот? Эмне үчүн кулчулукту Машаяк менен, ал эми эркиндикти кожоюн менен байланыштырып жатат? Менин оюм, эки сөздү ушундай ордун алмаштырып колдонуу биздин жаңы эркиндигибизге жана жаңы кулдугубузга эки түрдүү таасир берет. Бир жагынан Паул бизди теңирдин алдында эркин деп атоо аркылуу биздин жаңы эркиндигибиздин кепилдиги бар экенин жана ошол эркиндигибиздин чеги бар экенин көрсөтөт. Машаяк баардык кожоюндардын кожоюну, ошондуктан биздин эркиндигибиз талашсыз жана толугу менен коопсуз. Бирок башка кожоюндардын бийлигинен эркин болсок да, биз анын бийлигинен эркин эмеспиз. Ал өз ырайымы менен биздин эркиндигибизди чектеп койгон. Ыйса биздин кожоюнубуз. Экинчи жагынан, Паул бизди Машаяктын кулу деп атоо аркылуу биздин кулдугубуз эркин жана жеңил, жагымдуу экенин көрсөтөт. Машаяк өзүнө таандык болгон адамдарды туткундан бошотуп, тынчтык өкүм сүргөн кенен жерге алып келүү үчүн аларга ээлик кылат. Анын бийлиги жана тынчтык чексиз өсөт. Ишая 9-бөлүм 7-аят. Ошондой эле аларга эң таттуу кубаныч тартуулоо үчүн ал аларды өзүнө таандык кылат. Мен аларды тоо балына тойгузаар элем. Забур 80-бөлүм 17-аят. Бал берген аска бул Машаяк. Ошондуктан Машаякчы буга кубаныңыз. Кул абалында чакырылган адам теңир алдында эркин адам. Ошол сыяктуу эле эркин абалында чакырылган адам Машаяктын кулу.